Эми мына сол жак оң жактап койгон. Мен китебимде ошол бай адамдар сырларында бир аз ошондон да мисал келтирип кетсем, мына кызматкер, акча табуунун 4 жолу бар экен. Биринчиси кызматкер экен. Мына кызматкер болууга бизге университет, мектеп жана башка даярдайт. Көптөгөн мына чоң талпа адамдарды университет, мектеп ушундай кызматкер болууга даярдайт экен. Кимдирге юрист болот, кимдирге стоматолог болот, ушуларга даярдап чыгат экен. Бул кызматкерлердин канча саат иштешин жогорудан чечилет. Жетекчиси, системанын жетекчиси же системанын ээси же кожоюну чечет экен. Канча айлык алат? Муну дагы жогорудан чечет. Качан иштеп, качан иштен айдылат, муну дагы жогорудан чечилет. Качан пенсияга чыгат, аны да жогорудан чечилет. Качан карьера боюнча өсөт, муну да жогорудан чечишет экен. Кожоюн чечет, башкача айтканда. Андыктан бул адамдар кожоюндун кулу экен. Кожоюнга иштеп берип, ошо кожоюндун төлөгөн айлыгын алышат экен. Пенсия алуу үчүн булар иштешет, стаж алуу үчүн иштешет. Зато гарантия айлык түшүп турат. Ошону алар жакшы көрүшөт. Бул адамдар мына карьера, гарантия, пенсия, стаж деген жакшы көрүп, ошол сөздөрдү көп айтышат жана ошол максатта көбүрөөк иштешет. Эгерде биз кандай бир бизнес сунуш кылсак, алар айтышат 100% гарантия барбы дешет, Гарантия бар, бул кызматкер болсоңуз, көпчүлүк жерде гарантия бар. Ал эми сиз кызматкер болбосоңуз, гарантия жок. Командировочный төлөп турушат, командировочный төлөйбүз деп бизге көп сурашат. Булар дагы мына ошо кожоюн кызматкерлер, кожоюндардын кулдары. Аларга кожоюндар командировочный төлөп берет, гарантия берет, алардын ордуна карьера коюп түзүп берет жана пенсия түзүп берет. Бул адамдар мындай экен, 2 жыл иштеп, мына 2 жыл иштеп отуруп $200 айлык алып турат экен. Стаж кошулгандан кийин 400 жыл иштегенден кийин $300 ала баштайт экен. Бул эми мисал, ар кимде ар кандай. 6 жыл ичи $600 чыгат экен. 10 жыл ичи $700 чыгат экен. Ушинтип стаж өткөн сайын кошула баштайт экен. Бирок инфляция болгон сайын инфляция бааларды жеп коет экен дагы. Мына баалар көтөрүлүп кетет экен дагы. Мен $700 көп алтам деп ойлойт, бирок чынында инфляция жеп койгон болот. Ал акчанын көпчүлүгүн анткени ал 10 жылда ошол айрыкка чыгып атат. Үй бүлө чыгашалары дагы тез жеп коет экен. Мисалы үчүн үй бүлөдө 2 адам болсо 1 чыгаш болот, 4 адам болсо башка чыгаш болот. Жана ошол эле балдар чоңойгон сайын көбүрөөк чыгашка кете баштайт. Андыктан ошол адам 10 жылды иштеп, мен ушу көп таап атам деп ойлойт, бирок жашоосунда аз гана өзгөрүш болгон болот. Ошол эле бойдон тура берген болот. Анан адамдар ошону түшүнгөндө же кошумча бизнес ача башташат, же кошумча бир жерде дагы иштегени аракет кыла баштайт экен, ар жакта иштеген аракет кыла баштайт экен, көбүрөөк өз убактын саткан аракет кыла баштайт экен. Булар мына суу ташыган балага окшош экен. Чакан бизнестин ээлери дагы ошого окшош экен. Булар өз-өзүнө кожоюн, өздөрүнүн ишке алышат. Булар стоматологдор, көпчүлүк эркин профессиянын ээлери, юристтер, базарда отуруп иштегендер, салон мастерлери, авиакассанын ээлери, репетиторлор, фрилансерлер, нотариустун ээлери, ошогон көптөгөн чакан ишканалардын ээлери, булар эркин профессиянын ээлери экен. Өзүмө иштегеним жакшы деп айтышат экен. Өзүм жакшы жасайм. Айлыкка иштегендерден айырмасы ошол сөздөрдү айтышат экен. Бирөө жасагандан көрө өзүм жасасам жакшы жасайт. Менде жасабайт да башкалар деп көп адамды жумушка албайт. Аз гана адам менен иштейт. Бул адамдар 2 саат иштесе $100 алат, мисалы үчүн. Айына 2 сааттан иштесе, айына 4 сааттан иштесе $300 табат. 6 сааттан иштесе $500. Ал эми 10 сааттан иштесе $700 табат. Мына ушинтип канчалык көп жана канчалык өзүнүн мастерлиги өскөн сайын ал адам көп таба баштайт экен, жана көптөгөн кардарлар ага келе баштайт экен. Бул адамдын кардарлары канчалык көп болгон сайын ошончолук көп табат экен. Бул адам кардарлардын кулу. Канчалык көп иштеп берсе кардарга ошончолук көп акча табышат экен. Жана бизнестин кулу экен. Канчалык өз бизнесинде көп иштесе ошончолук көп акча табышат экен. Бул адамдар да суу ташыган балага окшош экен. Бирок айырмасы бул адамдарда гарантия жок, бул адамдарда көпчүлүк жерде пенсия жок. Пенсия кылгандар бар. Мамлекеттик соцфондко акча төлөсөңүз эле пенсия соцфондко төлөп турсаңыз өз убагында сизге пенсия сөзсүз түрдө чыгат. Бирок көпчүлүгү пенсияга кызыкпайт. Бул адамдар бирок ооруп калса акча түшпөй калат. Ал эми айлыкка иштеген адамдар да ооруп калса да кичине мындай больничный деген жаздырып, мындай айлык алып турса болот. Мына негизинен сол жактагы адамдар. Булар өз убактысын акчага сатышат экен. Булар активдүү пайда үчүн иштешет экен. Сол жактагылар бизнестин кожоюну, булар бизнес система курат экен. Жана инвестор ошол бизнес системаларга акча салат экен. Инвесторлорго акчасы иштеп берсе, бизнестин кожоюну болсо, бизнес система иштеп берет экен. Башкача айтканда водопровод иштеп берет экен. Мына ошогон жолдор бар экен. Эми биз сизге сунушубуз водопровод куруунун жолдорун көрүп коюңуз жана кызыгып коюңуз. Балким сиз ошол өзүңүздүн көптөгөн суроолоруңузга ушудан жооп ала аласыз. Водопровод куруп койгон адамдар бай жана эркин жашай алат. Өзүнүн канча акча табышын өздөрү чече алат, канча саат иштешин өздөрү чече алат жана качан карьера боюнча өсүшүн өздөрү чече алат. Ал эми кызматкерлер жана чакан бизнестин ээлери мунун баарын өздөрү чече албайт. Чакан бизнестин ээлери чече алат, бирок, к сожалению, өздөрү гана иштеген үчүн, аз гана адам иштеген үчүн алардын ресурсу жетпейт жана алардын мүмкүнчүлүктөрү жок. Демек чечим бар. Мына бизнестин негизи 2 түрү бар экен. Биринчиси чакан бизнес ишкердик. Жана көрүп кеттиңиз, сол жакта бул адамдар өз убактысын кардарларга сатышат экен жана өз бизнесине сатышат экен. Бул адамдар иштеп атканда акча түшүп барат экен, иштебей калса акча түшпөй калат экен. Экинчи түрү бул бизнес система. Бизнес система бул водопровод курганга барабар экен. Мына бизнес система менен чакан бизнестин айырмасы. Мына чакан бизнес сүрөттө көрүп турасыз. Чакан кичинекей үй, ал эми бизнес система чоң көп кабаттуу үй. Экөөсү конкурент болуп бири-бирине акча табышта, мисалы үчүн экөөнү тең арендага берели, акча табышта экөө конкурент болсо, кимиси көп акча табат жана кимиси көп мүмкүнчүлүктөргө ээ. Мына чоң имарат, каалаган адамга каалаган баада бере алат. Ал эми чакан кичинекей үй каалаган баада бере албайт.
эгерде арзан берсе анда банкрот болуп калат. Ал эми бул үй болсо көптөгөн үйлөр бар болгон үчүн ичинде каалаган баада бере алат жана каалаган баада сатып алат. Экономия масштаб деп коет. Масштаб канчалык чоң болгон сайын ошончолук арзан кылып бере алат жана ошончолук көп мүмкүнчүлүктөр болот экен жана ошончолук көп акча табат экен. Мына бизнес системанын ээси чоң имарат курат экен. Ал эми чакан бизнестин ээси болсо кичинекей имарат курат экен. Экөөсү конкурент болсо ким ушузат, мына көрдүңүз. Жана мына сүрөттө көрүп турасыз, мына жалгыз адам көп милицияга каршы болуп атат. Милиция бул профессионалдар, чоң күчтүү команда болуп атат, чоң күчтүү армия болуп атат. Мына жалгыз адам эч нерсе кыла албайт аларга каршы. Мына бизнес системанын ээси ошон армиянын ээси экен. Ал эми чакан бизнестин ээси болсо мына кичинекей өз жалгыз эки адамдан турган армиянын ээси экен. Экөөсү конкурент болсо ким ушузат, сизге уже жооп белгилүү. Андыктан мына бизнес система куруңуз деп сизге сунуш кылат экенбиз. Чакан бизнес, кичинекей ишкердик эмес, бизнес система курууга аракет кылыңыз. Бизнес система демек бул водопровод экен. Система бул көптөгөн адамдар же группа, адамдардан турган группа, алардын өз ара мамилеси жана бирге иштөөсү экен. Мына ушул система экен да. Эгерде ушул көптөгөн адамдарды биз туура иштетип, аларды туура багыттап, туура уюштура билсек, анда биз бизнес система курган болот экенбиз. Сулуулук салону. Мына салондун ээси көптөгөн визажисттарды башкарып, ошол визажисттарды үйрөтүп, ошол визажисттарга кардарларды көндүрүп иштеп атат, раскрутка кылат. Жана көптөгөн чач мастер, маникюр, каш, кирпик жана мастерлерди мына иштетип, ошолорго кардар алып келип, ошолорго туруктуу иш орун жасап берет. Ошонун жардамы менен көптөгөн адамдар менен иштеп отуруп, ал мына бизнес система куруп атат. Ошол көптөгөн адамдарга мына команда куруп отуруп, мына команданын жардамы менен акча таап атат. Ушуну бизнес система десек болот экен. Ал эми эгерде салон ээси бир визажист менен өзү шерик болуп алып экөө иштеп атса, анда бул бизнес система эмес, анда бул чакан бизнес. Мына стоматология борборун ачып, көптөгөн стоматологдорду үйрөтүп, алардын тажрыйбасын өстүрүп, алардын күчтүүлүгүн өстүрүп, жана аларды кардарларга белгилүү кылып, кардарлар менен иштетип, кардарларды алып келип, ушул системаны куруп отурганда, жана бухгалтерия көптөгөн ошол системаларды куруп отуруп, мына бизнес система курат экен. Дагы бир мисалдардын бири, мына даана мисалдардын бири Кола компаниясы. Кола компаниясы кимдир бирөө дистрибуция келишимин түзүп, мына дилерство ачып атат. Же франшиза Кыргызстанда мисалы үчүн ошо дистрибуцияны алып келип, Кыргызстанга коланы таратып атат. Ал көптөгөн супервайзер, көптөгөн жетекчилер аркылуу мына көптөгөн соода агенттери, мына супервайзерлер соода агенттердин башкарып, соода агенттерин үйрөтүп ишке, соода агенттери павильондор аркылуу же кафелер аркылуу сатып атышат. Мына кардарларга түзмө-түз Кока-Кола өзү сата албайт экен. Өзү сатам десе, аз гана партияда сатат экен. Ал эми тонолап көптөгөн грузовой машиналар менен алып келип сатам десе, анда ошон бизнес система көптөгөн адамдар аркылуу алардын ишин уюштуруп отуруп, аларга жумуш орундарын жасап отуруп сатканда гана мына бизнес система пайда болот экен. Башкача айтканда пирамида экен да, пирамида. Бардыкчада караңыз, пирамида. Чоңураак пирамида же кичинекей пирамида болуп, мына пирамидалар курулуп атат. Пирамида дегенде финансылык пирамида эмес, бул жакшы соода, мыйзамдуу соода пирамидалары. Финансылык пирамида бул башка, мен ал боюнча YouTube'дан сабагымды көрсөңүз болот. Финансылык пирамидалар деген ал мыйзамсыз жана ал адамдарга зыян гана алып келет, эч кандай пайда алып келбейт. Ал эми соода жана бизнес пирамидалары булар элге пайда, кызмат көрсөтүп отуруп гана акча табышат экен. Мына Шоро компаниясында элдердин суусунду кандырып отуруп, элдердин жакшы улуттук ичимдикке болгон муктаждыгын кандырып отуруп, мына жакшы кызмат жасап отуруп акча табышат. Бул максатта Шоронун ээси да бир пирамида курган, мына көптөгөн адамдарды ишке алып, завод куруп, заводдо көптөгөн адамдар ошол максым жасайт. Көптөгөн адамдар мына бочкалар жана көндөр аркылуу максымдар сатып атат. Ошон чоң уюмду түзүп отуруп, чоң пирамида куруп отуруп, мына күнүнө 5 тонна максым сатып атат. Кайсыдыр бир убакта Шоро компаниясынын жетекчиси ээси үй бүлөсү менен Дордойдо максым сатып отурушкан. Анан бир убакта бизнес система куруш керек экен түшүп, мына чоң масштабка чыгуу максатында чоң бизнес система куруп отурат экен. Мына көпчүлүк мына Бишкек шаарынын өзүндө эле азыркы күндө күнүнө 5 тонна сатылчу. Мен 2005-жылы Шоро компаниясында иштегем. Айлыкка ошондо мына күнүнө 5 тонна сатылчу. Айталы айына ошондо 15-20 миң айлыкка алып сүйүнүп аткан болсом, ал эми Шоро компаниясынын жетекчилери болсо, ээлери болсо, мына күнүнө 200 миң пайда көрчү. Орточо санаганда да выручка көрчү. Эмнеге? Анткени алар чоң пирамида курушту, чоң бизнес, чоң масштабта иштеп атышат. Ал эми мен болсо даяр жерге келип алып, мына гарантия жумуш дап даяр жерге келип алып, 20 миң айлыкты алып аттым жана айталы 30 миң айлык жөнүндө кыялданып гана тим болчумун. Ал эми бизнес системанын ээлери болсо, ал акчаны саат сайын тапчу. Эмнеге анда болот? Анткени бул адамдар чоң бизнес система, чоң пирамида куруп атышат. Мына сиз Шоронун ээси ишке чыкпай койсо, Шоро сатып аласызбы же сатып албай коесузбу? Сатып аласыз, анын ишке чыкпаганда билбей каласыз. Анткени чоң, өтө күчтүү чоң система, көптөгөн адамдар иштеп турат бул жерде. Андыктан Шоро компаниясынын ээси, жетекчиси эркиндикке да ээ, акчага да ээ, жана чоң мүмкүнчүлүктөргө да ээ экен. Банктын ээси да, мына банктын жетекчилери дагы, ээлери дагы мына жетекчиси дегенде кызматкерлер эмес, ошол банкты ачкан адамдар, ошонун башында турган учредительдер экен да. Бул адамдар мына көптөгөн адамдардан турган пирамида куруп атат. Пирамида аркылуу көптөгөн адамдарга банк кызматтарын сатып,
акча таап атышат. Бир күндө миңдеген, 10 миңдеген адамдар телеп атышат. Ал эми үй бүлөсү менен ошол адамдарды телеп издесе анда жетишмек эмес, Сиз банктын ээси ишке чыкпаса, доллар сатып аласызбы же сатып албай коесузбу? Сатып ала бересиз, Ал эми эгерде айталы мына обмен валют ачтыңыз, чакан бизнесиз, ошол эле сиз ишке чыкпай калсаңыз, же шериңиз ишке чыкпай калса, соода болобу? Болбойт, Мына эки адамдан көз каранды экен. Ал эми кичинекей обмен валют менен чоң банк экөө конкурент болсо кимиз утуп чыгат? Жанагы сүрөттөрдө сурооңузга жооп алдыңыз окшойт, Мына экөөсүн. Мисалы үчүн кичинекей обмен валютты сиз тааныбайсыз да эсиңизде да калбайт. Ал эми Экоисламик банкын же болбосо Кыргызстан банкын сиз дайым тааныйсыз. Андыктан сиз ал жактан көбүрөөк банк кызматтарын сатып аласыз. Сиз ишке чыкпай калсаңыз, айлык төлөнөбү, төлөнбөйбү? Айталы жарым жыл ишке чыкпай калдыңыз. Биз Фабрик компаниясында 3,5 жыл иштебей калдык. Бизнес системанын ээсибиз бизге 3,5 жыл айлык түшүп атты. Сиз иштеген жерде өзүңүздүн пирамидаңызды кура аласыз, кура албайсыз. Мына Шоро компаниясында иштеп атасыз, же банкта иштеп атасыз. Мен билбейм, кайсы жерде иштеп атасыз, авиакассада иштеп атасыз. Өзүңүздүн пирамидаңызды ошол жерде кура аласыз. Көптөгөн адамдар аркылуу кызматтарды сата аласызбы же товарларды сата албайсыз. Бул сизге тыюу салынган. Эгерде ошол жасап атканыңызды билип калса, бизнес системаны сизден иштен айдап чыгат. Жана сизге жардам бербейт да, үйрөтпөйт да. Ал эми биз сизге система сунуш кылабыз. Ал жерде биз не то что тоскоол келтирбейбиз. Биз тескерисинче жардам берет экенбиз бизнес система курууга, кааласаңыз, кызыксаңыз. Сиз бирөөнүн пирамидасындасыз. Азыркы учурда айрыкка иштеп аткан болсоңуз, бирөөнүн пирамидасында иштеп атасыз. Андыктан сиз өз пирамидаңызды кура албайсыз, жана чоң акчаларды таба албайсыз. Анткени сиз бирөөнүн пирамидасында иштеп атасыз, Жана сизди пирамида өзүңүздүн пирамидаңызды курууга жардам бербейт. Пирамида дегенде жаман мааниде айтып аткан жокмун, бул соода пирамидалар, Элге кызмат көрсөтүү же товар сатуу боюнча пирамидалар. Эмнеге сиз пирамидаларды кура албайсыз, Буга жоопту уже биз бердик.